Misal үчүн мен көнчө сүйлөп калабыз кыргызчада. Мен аялыма айттым. Аялыма. Демек га деген мүчө бар да, мындачы аялыма айттым деген сөздү ушуну кантип беребиз? Орусчасын ала турган болсок, аялыма деген сөз жына. Аял деген сөз жына, демек жына. Эми ушуну аялыма дей турган болсок, жыне дейбиз. Жыне этеги аягы е тамгасы менен аякталат, а тамгасы менен аякталат. Демек муну биз е тамгасын коебуз. Жыне десек аялыма. Я сказал жене. Мен аялыма айттым. Я сказал жене. Эми мама деген сөздү ала турган болсок, мен апама айттым. Кимге? Апама дей турган болсок, демек эми ошол мама деген сөздүн этегиндеги а тамганы е тамгасына өзгөртөбүз. Маме. Я сказал маме. Мен апама айттым. Андан кийин женщина дей турган болсок, аягында а тамгасы бар. Женщина десек аягында а тамгасы бар. Ошону е тамгасына өзгөртсөк аялга болот. Женщине, женщине. Я верю женщине дейбиз. Мен аялга ишенем. Я верю женщине. Мен аял затына ишенем. Учительница дей турган болсок, учительница этеги а тамгасы менен аякталат, аягында а тамгасы бар. Демек ошол а тамганы е тамгасына өзгөртө турган болсок, учительнице десек, мугалим эжекейге, мугалим эжеге, мугалим эжеге болот. Кимге? Мугалим эжеге. Мы позвонили учительнице. Мы позвонили учительнице. Биз мугалим эжейге чалдык. Биз мугалим эжейге чалдык болот.